Assalamu alaikum достор. Туура бир жума мурун мен ушул видеону чыгарган болчумун өзүмдүн YouTube каналыма. Эми ошол бир жумадан кийинки результат менде кандай болуп жатат? Бүгүнкү видеодон мына ушуну сиздер көрө аласыздар. Андыктан видеонун аягына чейин менен бирге болуңуздар. Кимде ким менин каналыма каттала элек болсо, сөзсүз түрдө катталыңыздар. Активный иштер болгондо мен сиздерге жөнөтүп турам. Колокольчикти басууну унутпаңыздар. Себеби ысыгында катталсаңыздар болот. Бул сайт Tesla Media болуп аталат. Tesla Media'га мен бир жумадан 8 күн болуп калды, почти 10 күндүн ичинде деп кое берейин. Эмне грубо айтканда 10 күндүн ичинде мен ажек кирешеге чыга алдым. Давайте биргеликте көрөбүз. Бул Tesla Media'га катталганда сиздер юзернейм жазасыздар. Мисалы Мира деген бирөө эле жазылат. Дагы Мира деп катталган десеңиздер, анда болбой калат. Катталбагандай атыңыздарды жазганда ошибка чыгып атса, мына ушундай да ошибкачы. Себеби Мира 22, Мира 99, 77 ошондой нерселерди улап анан катталышыңыздар керек болот. Түшүндүк, э? Анан катталуу учурунда баягы сайтка кирип атканда пароль түзөбүз. Ошону эки жолу жазабыз. Биринчи графага. Экинчи графага болсо акча чыгарып атканда дагы пароль сурайт бизге. Ошол парольду түзөбүз. Сөзсүз түрдө Tesla Media'га катталып атканда жакшылап көңүл буруңуздар. Сөзсүз түрдө скриншот жасап алыңыздар же бир жерге жазып сактаганды унутпаңыздар. Себеби ал парольду билбесеңиздер, сиздер акчаңыздарды чыгара албай каласыздар. Келиңиздер, киргенден кийин ушундай терезеге түшүп болобуз биз. Ушундай терезеге түшүп болобуз. Бул жерден киргенден кийин мына көктү бассаңыздар, сиздерге задание берилет. 24 саатта бир жолу 24 саатта бир жолу ушул көктү бассак бизге задание берилет. Анан аткарабыз. Заданияны аткарабыз. Мен азыр аткарып койдум. Эгерде кайра таппай кала турган учурлар болсо, анда моя задача дегенге киресиздер дагы ушул жерден мына жерден аткарасыздар. Мен азыр эле аткарып койдум. Видео тартып ойма келбеди эле. Бирок аткарып койгондуктан анан кийин видео тартып ойма келди да. Эми сиздер аткарган заданияларды бул жерден көрө аласыздар. Бул жерден. Мисалы мынакей, мага ар бир заданияга так 1 2 3 4 8 күнүнө 8 задания келет. 8 заданияга 0,62ден төлөйт. Бул заданияны аткаруу өтө оңой, өтө жеңил. Выполнить дегенди басасыздар. Анан выполнить деген дагы жакты, ошону басасыздар болду. Facebookка кирип лайк басып, YouTube'ка кирип лайк басып койсоңуздар жетиштүү болот. Ошол эле заданияны аткарасыздар. Эгерде ушундай рекламный шаблон чыгып атса, анда X басып коюңуздар болот, өчөт. Болгону биз YouTube, Instagram, Facebook, TikTokко жана подписаться болгонубуз үчүн эле ушундай акча төлөп берет. Бирок веб 1 тарифинде өлчөңүздөр гана 0,62 цент доллардан түшөт заданияларга. 8 задания келет. Эгерде сиз жаңы катталган адам болсоңуз, анда сизге 4 эле задания келет жана аларга 0,25ден түшкөндө сизге бир күнүнө азыраак болот. Так, мына менин немем, профилим. Бул менин реферальный кодум. Анан мына жерим VIP 1 болуп турат. Ушул жерибиз VIP 1 болгондо гана биз акчабызды чыгара алабыз. VIP 0 болсо, бирок VIP 1 алгыча сиздер күнүмдүк мына заданияны аткарганды унутпашыңыздар керек. Күнүнө аткарып топтой бериңиздер. Анан кийин мен азыр шарттарын сиздерге подробнее айтып беремин. Ошол шарттарды аткарып, анан VIP 1 тарифин алууга болот. Мисалы араңыздарда чыгышы мүмкүн. Мен буга 7 күн болду, 8 күн болду, 5 күн болду, 3 күн болду, жазып атам, эч кандай жооп берген жок, VIP тариф өткөн жок дегендер болушу мүмкүн да. Анан бир эле жолу жазып коюп, бир эле жолу, эки жолу жазып коюп кетирип өтүп калсаңыздар, сиздерге ал админдер келип, кел, VIPке өткөрүп берейин. Кана кабинетиң анамна деп айта албайт да сиздерге, туурабы? Ошондуктан бардык нерсе адамдын өзүнүн аракетинен болот да. Мен мисалы өзүмдүн аракетим менен ушул нерсени иштеп акча таап атам, өзүм иштетем да, туурабы? Ар ким өзү аракет кылыш керек, ар ким өзү акча табыш керек бул жерде. Бирөөгө бирөө акча таап бербейт. Ошондуктан Мира личкасына жооп бербей атат, Мира комментарийге жооп бербей атат, Мира антпей атат, Мира мынтпей атат деген сөздөрдү токтотуңуздар. Менде андай кайрылуулар өтө эле көбөйүп кетти. Подробнее видеодо түшүндүрүп айтып берсем дагы, именно ошол видеодо сүйлөгөн эле сөздү кайра сурайсыздар да, личка ичип алыпчы. Бонусту мына адамдан аласыңар, аны описанияга жазып коёмун деп айтам видеодо, мисалы. Ошол админге жазып аласыңар, кайра жаза бергиле дейм. Анан силер WhatsApp'тан барып алып, бонусту кимден алабыз дейсиңер да? Ушундай суроолор. Анан кээде жооп берем, кээде попугай болуп жооп берем, чын эле мынадан деп зерикпей буяктан копиялап барып, анан силерге отправить кылам да. Анан кээде элестеткиле, ар ким келип бонусту мындан аласың. Мына жерден 12 задания аткарасың, мына жерден 8 задания. Күнүнө аткарып турасың. VIP 1ди мынтип аласың деп ар бириңер кайра эле ошону попугай болуп кайтала берген дагы. Кээде бирөөз баш оорутат, анан кээде неме да, убакыт алат да, башка иштерге кое бербей, WhatsApp'тан ар кимге жооп жазып отурганга убакыт алат. Ошондуктан видеону внимательно угуңуздар. Видеону жакшылап эле бир эле көрүп алсаңыздар эле болду, жетишет ушу. Бардык суроолорго жооп аласыздар. Эми келели, темадан алыстабайлы. Мына жерде общий мендеги учурдагы балансым турат, $20,5 турат. Бул учурдагы менин балансым. Бүгүнкү 24 сааттын ичиндеги бүгүнкү доход мен задание аткаргандан сырткары бул жерде реферальный программадан дагы бонус катары акча түшүп турат. Ошол акчалар дагы задание аткарганда да мына жерге түшөт и рефералдан дагы ушунун үстүнө кошулат. Бул бөлөк акча. Мындайча айтканда, мынодон кечегиден калган менде остатка бар эле. Бүгүнкү акчама экөө биригип мынанчаны түздү. Менин кошелегимде $20,5 бар. Бул ушунун ичинде, сырткары эмес, ичинде. Мунун ичинде 24 сааттын ичиндеги доход гана бөлүнүп жазылат мына жерге. Бул жерге айтып коеюн, VIP 1 тарифин алыш үчүн, мисалы, азыркы учурда тарифтер 100 канча доллар?
уровень көрсөтөйүн да. VIP 2-ге өтүш үчүн $344 экен да. Бул $344 болгондо күнүнө ар бир заданияга $1,5 турат экен, күнүнө 16 задания келет экен. Элестетиңиздер эми. Күнүнө канча неме таап атасыздар. Бирок бир VIP жерден көрсөтпөй атат. Бир VIP-ге өтүш үчүн неме $126-146 менен өтөт негизи. Сиздер болсо бир сом акча салбай туруп бекер өтсөңүздөр болот да. Кандай жолдор менен бекер өтөбүз? Сиздер артыңыздарга могул жерде приглашение друзей деген жерден өзүңүздөрдүн реферальный ссылкаңыздарды алып, ушул жерден артыңыздарга адам каттасаңыздар, анда сиздерге биринчи уровеньден 9%, экинчи уровеньден 6%, үчүнчү уровеньден 3% уровеньдерден прибыль түшүп турат да, уровеньдерден прибыль түшүп турат. Мына ошолор моя команда деген жерден сиз көрсөңүздөр болот артыңыздарда канча адам катталды, биринчи уровеньиңизде канча, экинчи уровеньиңизде канча, үчүнчү уровеньиңизде канча, бүт баарын көрсөтсөңүз болот. Жана ошондой эле протокол о снятии средства деген жерден сиздер заявка берсеңиздер, могул жерге туруп калат. Менде эч кандай заявка бербеймин. Выполнил деген жерде сиздер чыгарган акчаңыздар турат. Оплатить деген жерде эч нерсе жок бул жерде. Бул жердин кереги жок. Протокол доходов деген жерде карасак, биздин Теслага катталгандан баштап түшкөн акчалар, доходубуз баардыгы общий $147 болуптур. Бир жуманын ичинде $147 мага доход келиптир да, мындай айтканда мен ошончо акча чыгарттым деген сөз. Акча чыгарганда сиздер снятие деген баскычты басып, кошелегиңиздарды улап алсаңыздар керек болот. Мисалы, Payeer кошелектө Payeerдин приложениясы эмес, браузер аркылуу киргенде USDT Tether бар. Ошонун TRS-20 сетинде адресин алып, же болбосо Binance, Trust Wallet, Latoken, кандай биржалар бар дагы, көп биржалар бар, Холодный кошелектор бар. Ошолорго кирип, USDT Tether TRS-20 сетинде алышыңыздар керек болот адресиңиздерди. Мына жерде жазылып турат, мына USDT TRS-20 деген сет. Ошол сетте алышыңыздар керек. Башка сетте алсаңыздар акчаңыздар түшпөй калат. Все дегенди басамын. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, сиздер ар бир чыгарган сайын канча сом чыгарбаңыз, баары бир $2 комиссия төлөйсүздөр. $2. Мисалы, мен азыр $20,5 чыгарам десем, мага капчама $18,5 келип түшөт. Макул. Макул деп чыгара беремин. Так, бул жерге торговля неме кыласыздар, пароль коесуздар. Жана регистрация болуу учурунда торговля алганда дагы пароль коесуздар деп айттым го. Ошол пароль ушул жерге керек болот. Андан кийин подтверждение деген басасыздар. Так, азыр мен чыгарбай турайын. Парольмду терип жазышым керек экен. Ошол жерден негизи чыгарсак болот. Так, адресибизди айттым, снятие деген жерде, мына жерден установить деп аласыздар адресиңиздерди. Болгон ушул достор, эми VIP тарифин канталам. Мен эң главный нерсени унутуп кеткен турбаймынбы? Сиздер буга катталганыңыздар үчүн $3 сиздерге бонус катары салып берет. Аны ким салып берет? Аны сиздер так, мына жерде чыгып атат рекламный шаблон, муну бассаңыздар, Телеграмга кирет. Телеграмда бул админи бар, служба поддержкасы бар. Ошол жака жазасыздар. Мен бонус алгым келет, мен катталдым деп. Эмнени сурайт? Скриншот жөнөтөсүздөр. Жаңы катталган жерди скриншот кылып жөнөтөсүздөр. Андан сырткары жанагындай логиниңиздерди, анан кийин катталгандан кийин эме берилип атпайбы? Код берилип атат, ар бир адамдын уникальный код берилет. Ошол кодду жазып жөнөтөсүздөр. Бир эле жөнөтүп коюп отура бербеңиздер. Буга миллиондогон адамдар жазат. Азыркы учурда аябай көп болуп атат. Ошондуктан кайра аракет кылып жөнөтө бериңиздер. Кайра аракет кылып жөнөтө бериңиздер. Кээде блокировка кылып таштап атат. Анда сиздер башка телеграм ачып, башка телеграмдан короче бонус салып бермей сайын, VIP тарифин бермей сайын аракет кылып кечке жазып бериңиздер. Мынакей Мия дегенге жазасыздар, ушул бонус берет. Кошумча маалыматтарды дагы кимдер берип атат бонусту, дагы кимдер VIP берип атат, ошолорду мен билсем, описание жазып коемун. Андан сырткары сиздер үчүн мен атайын мындай группа түзүп койгом. Калсаңыздар ошол жака кошулуп, Tesla Media деп. Ушул жактан дагы кошумча маалымат алсаңыздар болот. Биздин кээ бир немелерибиз жардам берип турат адамдарыбыз. Ушул достор, мен айта турган сөзүм ушул. Иштеп алыңыздар, акча чыгып атат. Мисалы, мен кечээ чыгарган акчамды сиздерге көрсөтүп коеюн. Binance биржасына чыгарган болчумун. Кечинде так, азыр спотой вывод деген жерди көрсөтөйүн. Мага кечинде канча акча келип түшкөнүн азыр көрө аласыздар биргеликте. Бир загрузка болуп атат. Мынакей достор. Кечеге $19,5. Мынакей. Мен кече почти $21,6 чыгардым эле, $2 комиссия кетти. Мага $19,6 келип түштү. Көрдүңүздөр, бул дагы бир жагдай. Бул сайттар деп план курбаңыздар. 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай же 1 жыл иштебейт. Гарантия жок. Акча салбаңыздар. Гарантия жок, мынча күн иштей турган гарантиясы жок. Азыр өтө мындай чыкчы жерине чыгып, ийгиктикке чыгып, популярдуулугун арттырды деген сөздү да айткым келип жатат. Бул эмне деген? Бул сайтка акча салып токтобоңуздар. Бул жакачы. Мына жака кармап отурбаңыздар. $2 комиссиям кетет. Ой десеңиздер, анда акчаңыздардан айрылып калышыңыздар мүмкүн. Себеби бул сайт жабып кеткен учурда сиздер кабинетиңиздерге кире албай каласыздар. Акчаңызды чыгара албай каласыз. Ошол нерсенин алдын ала биз даяр турушубуз керек. Ошол нерсеге даяр туруш үчүн
Эмне $10 болобу, $12 болобу, сразу чыгарып турасыздар, мындай кошелектер койчу. Кошелекке түшкөн ишеничтүү да, анан сайттын ичинде эч качан акчаңыздарды көп топтоп отурбаңыздар. Макул анда дагы менин акыркы сөзүм болсун, ушул Теслага окшош ичи копия, бирок Tesla эмес, универсал. Diamond, анан универсал деген бар. Экөө тең. Тесланын копиясы да. Ошондо 3 болот да, жалпысынан 3-өнөн тең VIP алып күнүнө $5 жогору иштесек деп болот. Мен учурда $15 иштейм да, мисалы Tesладан эле күнүнө $15 иштейм. Кудай машур. $15 иштеп атам Tesладан эле. Универсалдан да кече башка бир арабский универсалга катталып, сразу эле VIP алдым. Мурдагы универсалымда акчам турат, VIP бербей жалдырат деп канча күндөн бери. Аны таштадым дагы, башка катталып, сразу 12 адам жазып эле VIP тарифин алып алдым. Дароо акчамды чыгарып алдым. Анан Diamond'дан алдым ошентип, анан универсалдан дагы алдым. Көрдүңүздөр, бардык нерсе адамдын аракетинен. Мен мисалы өзүм оптуман бөлүшөм. Ушул адамдар берип атат деп багып берем. Ушул иштер болот деп, акча чыгып атат деп сиздерге айтып берем. Бирок ал нерсени наржаңыздардан алып кетүү, видеону кайра угуп, мен айткан нерселерди пайдалануу, ал адамдын өзүнүн аракетине жараша деп кесе айткым келет да. Ошондуктан аракет кылыңыздар. Мен сиздерге барып, давай мындай кыл, андай кыл, $10 болсун, аны чыгар, аны мынага жумша деп айтканга немем жок, убактым жок. Даже барып мактурсун, онлайн WhatsApp'тан жооп бере албай калсам, ушундай бир чаң топоң салган да болот. Кечириңиздер, андай нерсе кылбаңыздар. Бул нерсе туура эмес. Видеонун башында айттым, менин жагдайым тууралуу видеонун башында айттым. Ошондуктан видеону кайра бир эмес, эки сфера көрүп алыңыз, болду, түшүнөсүз. Ошо достор, 3 актуальный иш болот деп иштеп алыңыздар. Бүгүнкү күндө пятница, жумаңыздар мубарак болсун. 15 апрель, бүгүнкү күндө 15 апрель 2022 жылы бул 3 иштен өтө актуальный, популярдуу, акчасы 100% чыгып жатат.